философия илими кандай болуш керек, кантип биз көтөрүп алабыз, ушулар жөнүндө ошол тегерегинде сөз болсо деп ойлойм да. Эми биздин коомдук процессти, коомдук көрүштү чагылдырып турган өзгөчө илим бул философия болуп эсептелет да. Эми философия илими мындайынан алып караганда негизинен эки функцияны аткарат. Биринчи функциясы бул коомдук ан сезимдин бир формасы катары инсандын психологиясын, жүрүм-турумун, маданиятын, эстетикалык дүйнө таанымын, дүйнө кабылдоосун чагылдырып болсо, экинчи жагынан философия илими илимдердин арасынан теориялык, методологиялык функцияга ээ. Эгерде биз айтып жүргөн классикалык философиянын кризиси, философия илиминде эле коомдо көңүлдөгүдөй суроолор жаратканда, буга чейин деле суроолор болуп келсе керек, бирок классикалык философия кризиске кабылгандан кийин, классикалык философияга кандай багыттарга кеткенден кийин көңүлдөгүдөй суроолор пайда болгонда, бул философия деген эмне? Философия илиминин объектиси барбы? Бар болсо эмне менен байланышкан? Философиянын тили кандай? Бул проблема өзүңүздөр билесиздер. Азыркы позитивизмде, неопозитивизмде, постпозитивизмде ошолордун аркасында философия илиминин коомдогу орду кандайдыр кайрадан карап чыгуу, проблемаларын койгонда, эми глобализация шартындагы өзгөчө мына дегуманизация процесси биздин коомдо, ушундай эле башка коомдордо философия илиминин кереги бар. Керек болсо мамлекетке, билим берүүгө, элге, интеллигенттерге, эгелен жөнөкөй адамдарга кандай философия керек деген суроо пайда кылды. Муну баарыбыз деле өзүбүз көрүп жүрөбүз. Мисалы үчүн мен техникалык университетте иштеген үчүн мынабеке ОГТ, ИБТ, автоматизация управления деген факультеттер, студенттер бар. 60-нчы мектепти өткөндөр, математикалык мектепти өткөндөр, ошолордун арасынан чыгат. Мен барып философ болбойм, философия илиминин мага кереги жок. Эптептен өтсөм, 3 деген бааны алсам болду дегенчи. Эми каалабайсызбы, мамлекетке илим изилдөө институттарында философиялык изилдөөлөрдүн болушу жана жогорку окуу жайларда билим катары окутулушу мыйзам ченемин көрүнүшү. Башка проблема бул. Философия илими мамлекет тарабынан, ошондой эле мамлекеттик уюмдар тарабынан кандай колдоого ээ болуп атат. Сиздер билесиздер, Кыргызстанда философия илими 50-60 жылдарда институцияланышкан. Муну биз бир гана проблема менен байланыштырабыз, бул марксизм. Марксизм теориясы аркылуу бизде философия илими калыптанган. Ошол эки марксизм философиясынын тегерегинде ар кандай философиялык проблемалар иштелип чыкканда, эми эгемендүүлүк шартында биз эмнеге жетиштик? Өзүбүздүн философия институтун сактап калууга жетиштик. Ушундай кыйынчылык мезгилдер болгон, жоюлуп кете тургандар биз өзүбүздү күбөбүз. Кээ бир институттар өзүнөн өзү центрлер, борборлорго айланып, борборлордон башка институттарга кошулуп, ошол менен жок болуп кетти. Экинчи жагынан биз ушу эгемендүүлүк доорунда эң көп сандаган докторлуктарды жана илимдин кандидаттарын чыгарууга жетише алдык. Бирок эң негизи эгемендүүлүк шартында Кыргызстандагы философия илими
теориялық методологиялық ұтылышқа ие болу. Башқа қошына мемлекеттерде теориялық методологиялық деңгейлерге жеткізіліп, бұрын Дорның мезгілінде марксизм философиясы қандай милдеттерде, мемлекеттік деңгейде милдеттерді атқарып келсе, қазір үшін қошына мемлекеттерде марксизм философия илімін мемлекеттік деңгейде қолдауға көтермелеге ие болып жатқаны. Мысалы үшін Қазақстандағы философия илімінен орды, Тәжікстандағы философия илімінен орды, Өзбекстандағы философия илімінен орды, философия илімін жалғызлы қалтырбастан, институт востоковедениеге, Чыгыштагы институтуна қош көріп, ошол жерде ортогунун философиясы боюнча өзүнчө орун ачып бергендиги болуп турат. Натыйжада бул теориялык, методологиялык утушка ээ болуубуздун аркасында биз өзүбүздүн коомдук проблемаларга, коомдук процесстердеги жүрүп жаткан ар кандай окуяларга, көрүнүштөргө кирише алып атат. Илимий деңгээлде гана ушул мезгилде кандидаттык, докторлук деңгээлде болуп келди. Башка элдерде дүйнөлүк философия илиминде кандайдыр бир өзгөрүүлөр жана багыттар болсо, улуттук философиянын маанисин, маңызын, концептуалдык конфигурациясын, философиялык ойлом стилин улуттук духка жана идеяга карата адекваттуу линияга салып келиш керек. Мисалы, батыштын концептуалдык конфигурациялардын пайда болушуна классикалык философия кризиске учурагандан кийин Ницшенин өзүнчө моралдык философиясынын пайда болушу, Киркегордун экзистенциалдык философиясынын пайда болушу, ошондой эле Шопенгауэрдин философия психологиясынын, философия власттын пайда болушу. Андан тышкары 20-жылдыгында ала турган болсок, немецтик философияда өзгөчө постмодернисттик багыттагы Хайдеггердин философиясынын пайда болушу, феноменологиянын Гуссерльдин негизинде пайда болушу, француздук линиянын өкүлдөрү Дерида, Бодрияrdын философияны нерсе катары кандайдыр бир көз караштык теориялык деңгээлде эмес, философияны нерсе катары карашы. Ошондой эле испандык Оттеге де Гассет, италиялык Умберто Эко, орустарда Бердяев, Ильин, Шестов жана башкалардан Кыргызстандагы философия илимин көтөрүштүн чыгыш батыш дихотомиясынын кайсысына кошулуп, теориялык жактан таяна алабыз жана өзүбүздүн байлыгыбызды, руханий байлыгыбыздагы философиялык ойдор эметтерди кимдердин же кимдин философиялык мурастары менен байланыштырып, алдыга илгерилетип жылдыра алабыз. Себеби маданий философиялык ой жүгүртүүдө ар бир элде кандайдыр бир деңгээлде параллелдүүлүк бар. Айтып атканын себеби кыргыздардын философиялык ой жүгүртүүсү башка элдердин философиялык ой жүгүртүүсүнөн артта калган эмес. Ошон үчүн биз бүгүн ушул параллелдүүлүктү таап, ошол параллелдүүлүккө карата өзүбүздүн компаративдик анализибизди теориялык, методологиялык деңгээлде жүргүзсөк деген ой бар да. Бирок бул компаративдик анализ жүргүзүү, ошондой эле кандайдыр бир жаңы методологияны табыш биздин кызматкерлердин ичинде өзгөчө бир изденүүнү талап кыла турган чыгармачылык болуп эсептелет да. Ооба, Кыргызстандагы философия маданияты кеч калыптанды. Бирок ошондой болсо дагы улуттук дух элдик оозеки чыгармачылыкта, искусствода, улуттук оюндарда, диний көз караштарда чагылдырып келди.
Мысалы, ойын теориясын негіздеушісі Хейзинг ұлттық ойындар арқылы конкреттүү тигил же бул этностун руханийлуулугун, психологиясын, жүрүм турумун, дүйнө таанымын, жашоо образын билүүгө болот деп белгилейт да. Биздин улуттун философиялык дүйнөсү максималдуу түрдө жогоруда биз көрсөткөндөрдөн камтылган. Келечектеги биздин философия негизинен плюралисттик болуш керек жана рационалдык мүнөзгө ээ болуш керек. Себеби азыркы мезгилге чейин бизде философия илиминде плюралисттик мамиле жок. Айтып келебиз, бул марксисттик көз карашты экен, бул материалисттик көз карашты экен, бул диний көз карашты экен депчи. Биз мынабеки консервативдик көз караштан арылбасак, биздин философиялык чыгармачылык ишибизде кандайдыр жаңылануу болушу мүмкүн эмес. Бүгүнкү биздин тегерек уставдын мааниси Кыргызстандагы философиялык кырдаалдан кантип чыгышыбыз керек. Биз өзүбүз жөнүндө кам көрүп, философия илиминин деңгээлин көтөрүп, аны сактап калбасак, бизди финансылык жактан каржылап аткандар кандайдыр бир аргументтерди таппасак, сынып көз менен карабасак, импосттук, философтук функциясты, жоопкерчилигибизди аткара албайбыз. Жогоруда айтылгандарга ылайык Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Алтымышбаев атындагы философия институтунун илимий кызматкерлеринин деңгээлин, философия илиминин деңгээлин көтөрүш үчүн төмөндөгүдөй иш-чараларды келечекте карабыз керек. Биринчи, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 60га жакын жогорку окуу жай турат. Ошо окуу жайлардын ичинен профессионалдык философияны адистерди даярдоо бир гана Кыргыз улуттук университетинде, андан тышкары бириккен мына Кыргыз славян түрк Манас университетинде да. Бул жерде биз эмне кылышыбыз керек? Профессионалдык философиянын деңгээлин көтөрүш үчүн адистерди даярдоо үчүн жогорку окуу жайдан жетекчилер менен келишимдерди түзүп, ошолорго биз өзүбүздүн жардамыбызды бербесек, биз эртең бүрсүгүнө профессионалдык философторду кабыл ала албайбыз. Башка адистерди бүткөн философтор келе бериши бул жерге мүмкүн. Мен жогоруда айттым, Кыргызстанда 60га жакын окуу жай бар. Ошонун ичинен 60га жакын философия кафедрасы бар. Философия кафедрасы кээ бир жерде социалдык гуманитардык кафедрада турат, бирок ошондой болсо дагы ошол кафедралардын ичинде философтор эмгектенип келе жатат. Биз академиялык негизде философия окуу куралын даярдашыбыз керек. Сиздер билесиздер, ар бир вуздун мен деген эле философу эч кандай теориялык, методологиялык талдоодон өтпөй туруп, кыргыз тилинде философиялык окуу куралын чыгарып келе жатат да. Ошол чыккан окуу куралдардын ичиндеги философиялык түшүнүк аппараттарды карасаңыздар, ар башка түшүнүк аппараттар. Мындан биз кутулушубуз керек. Мындайдан кутулуш үчүн биз институттун жетекчилери жакын арада өзүбүздүн философиялык кыргызча сөздүгүбүздү чыгарышыбыз керек. Ушул мезгилге чейин Кыргызстанда кыргызча философиялык сөздүк жок. Муну билесиздер. Аманалиевде бар. Аны айтам. Аманалиевдин бир гана жүзгө жетпеген бир барактагы 70-жылдардын башында чыккан философиялык сөздүк бар. Ал деле академиялык илимдер академиясында калбаган экен. Мен өткөндө барып суразам, тантылып кетипти. Убагында пайдаланса керек, эми азыркы студенттер пайдаланабы, пайдаланбайбы билбейм.
Ошон үчүн биз ушуга институтта көңүл бөлүшүбүз керек. Андан кийин биз академиялык деңгээлде философиялык энциклопедияны чыгарышыбыз керек. Ооба, 2000-жылдардын башында бизде Кыргыз улуттук энциклопедиясы тарабынан энциклопедиялык философия чыккан. Менимче 250 барак башкы главный редактору тияктагылар болгон. Биздин институттан Осмон Асанкулович ошондой эле биздин жетекчилер катышкан. Эгерде биз ал философиялык энциклопедиянын ичиндеги котормолорду карай турган болсок, көпчүлүк мезгилде философиялык түшүнүк аппараттарга жооп бербейт. Кийинки биз жакынкы арада философиянын категориялык түшүнүк аппараттарын кыргыз тилине жаттыктыруу максатында философиялык мурастарды которушубуз керек. Философиялык мурастарды. Мисалы үчүн өзүбүз деле окуп атабыз. Мына Өзбекстандан которулуп атат. Орто кылымдагы философиялык мурастар. Тажикстандан которулуп атат философиялык мурастар. Эми орустардыкын мен айтпай эле коеюн. Ал жерден ар бири бар котормочу. Ошол эле докторун алып, ошол эле кандидатын алып, философиялык мурастарды орус тилине которуп атат. Муну биз которушубуз керек дегенибиздин себеби өзүбүздүн тилибизди жакындаттырбасак болбойт философияга, философиялык терминдерге. Кийинки бир маселе. Мынау жакынкы жылдардын ичинде бизде жазылган философиялык чыгармалардын сериясын том кылып чыгаруу. Мисалы үчүн Алтымышбаевдин чыгармалары турат, Азиз Салиевдин чыгармалары турат, Нарымбаевдин чыгармалары турат. Ошондой эле өтүп кеткен жанагы Каракеев, Туйтунуку, азыркы мезгилдердеги Эженин, Үмүталиев Эженин чыгармасы турат, Исман агайдын чыгармасы турат. Ушулардын баары тең мындай иреттеп избранный философский труды сотрудников Института философии деген немеде чыгарышыбыз керек. Бул менин серияда чыгарышыбыз керек. Бул менин ойлоп жүргөн ишим. Бүгүнкү өтүп кеткен адамдар үчүн дагы кандайдыр милдетти жоопкерчиликти аткарган болот элек. Ошондой эле бүгүнкү жазылып аткан иштерди өзүбүз топтоп иреттебесек болбойт. Мисалы үчүн Аманалиевдин китеби бүгүн табыш кыйын, өзүңүздөр көрүп атасыз. Азиз Салиевичтин, Азиз Сарайдын китептерин табыш кыйын. Былтыр ремонт болду. Ремонт болуп атканда Азиз агайдын китебин «Учение мысли» деген китебин мусордон алып. Азыр менде турат, мусордон. Шаковон. Каяктан чыкканын мен билбейм. Биринчи китеп. «Учение мысли» кичинекей китеп экен. Аны окуп койдум. Ушундайларды баарыбыз тең чогултпасак болбойт. Андан кийинки маселе. Бул кызматкерлердин материалдык, финансылык абалын жакшыртуу. Кантип биз өзүбүздүн кызматкерлерди академия менен жогорку окуу жайларынын ортосунда чуркатпай, ушул жерден финансылык камкор көрө алабыз. Кантип? Мен азыр президенттин өзүнө дагы, анан мына биздин астыбыздагы финансылык башкармалар ошолорго дагы суроо коюп атат. Эмне үчүн башка вуздарда кандидаттык экзамендердин баарына эсептелип туруп 5000 сомдон 6000 сомго чейин төлөнөт. Өзүнүн сотрудниктери акча төлөбөй тапшырат, сырттан киргендердин бар тең
акча төлөө менен тапшырат. Экинчи маселе, эмне үчүн биз ушул мезгилге чейин контракт негизде аспиранттарды ала албайбыз. Эмне үчүн? Жогорку окуу жайында бүгүн контракт негизде аспиранттарды магистрларды алып атат. Мына Технический университетте bir aspirant kontrakt 38.000 төлөйт. Bir магистр 38.000 төлөйт. А эмне үчүн биз өзүбүз магистрлерди алып, аспиранттарды алып 38.000 эмес, бизге 25.000 сомдун тегерегинде төлөп коюшса болду. Көрүп атасыздар, Казакстандан канчалаган elimiz izleyiciler geliyor. Kancılar, bana bu ilde, kancılar aspirantlar geldi. Kazakistan'dan Вступительный экзамен тапшырылды, demek кандидатский экзамен тапшырылды. Endi için biz bularda kontrakt негизинде төлөм аркылуу экзамен ала албайбыз. Андан кийинки маселе ол магистрлик маселе. Магистрликти буюрса биз ачабыз, буюрса деп турабыз. Себеби дегенде магистрликти ачуу боюнча жогорку кеңештен өткөн, өзгөртүү боюнча академияны алып, ким имеет право принимать магистрантов деген жогорку кеңештен устав менен өзгөрүү менен өткөн. Кол коер мезгилде ар кандай шарт менен мыналардын баардыгы өзгөрүп кетти. Бирок мен ишенем, ал документке кол коюлат. Жогорку кеңештен өткөндөн кийин кайсы премьер-министр болсун кол коюлуп келиш керек. Мен 2 жыл мурун министрликтин өзүнө барып, жолугуп, ал болгон жардам берем дедим. Мен неме койдум эле, пейжди боюнча койдум эле, пейждини академиядан алып качпайбыз деди. Сөйдөгөндө зарубежный окуу жайларда пейжди при высших учебных заведениях ачылат экен. Бизде пейжди боюнча 3 гана жогорку окуу жайына мүмкүнчүлүк беребиз дейт. Биринчиси Международный университет, экинчиси Технический университет, üçüncüsü Medakademiya. Ушул үшөөнө пейждини беребиз деди да. Андан эми эгер магистратураны ачпаса, биздин мугалимдерге, укуктарга жакшы эле болот деп ойлойм да. Кийинки маселе. Философия институтунда жаштар үчүн биз философиялык кружокторду ачышыбыз керек. Кружокторду ачып, жаштарды ушул жерге алып келип, үйрөтүп, тарбиялап, алар менен чогуу иштебесек болбойт. Мына бул эки жерде отурган жаштардын бар, ушу Турецкий университеттин философия факультетинин, Славянский университеттин философия факультетинин бүткөндөр. Азыр магистратурада окуп атат, кээ бирөө пейждеде, кээ бирөө журналистикага аспирантурага кетип атат. Булардын баардыгын тартып, бул кадрды даярдык көрбөсөк, эртеби кечпи кадровый вакуум болушу мүмкүн. Бүгүнтөн баштап биз даярдашыбыз керек. Андан тышкары биз бүгүн өзүбүздүн илимий иштердин актуалдуулугун, коомдук процесстердин көбөйдүү проблемалар менен байланыштырбасак болбойт. Баарыңыздар билесиздер, акыркы мезгилдерде биз философиянын тарыхынын үстүнөн иштеп калдык. Кандидатскийлердин көпчүлүгү ошондой, докторскийдин да көпчүлүгү ошондой. Биз өзүбүз ушул жерде институт философиясында эмгектенип жатып, коомдогу ар кандай философиялык, маданий, социалдык проблемаларга сүңгүп кире албай, ошолорду изилдей албай жатабыз. Баарыбызга белгилүү, батыштын философиясы, батышта мынадайки кризис башталгандан кийин өзлөрүнүн философиялык багытын бурган. Батышта азыр саясий философия деген бар. Хайдеггердин философиясы, башканын философиясы азыр бара-бара унутулуп бара жатат. Мүмкүн биз дагы ушу саясий философияга киришебизби? Опурталдуу маселе бирок, опурталдуу. Бирок ошо саясий философиянын кандайдыр бир бөлүкчөлөрүн, бөлүмдөрүн өзүбүздүн институтта изилдеп, өзүбүздүн сунуштарыбызды бере алабызбы деген ниетте. Ошон үчүн мен сиздерден сураган элем, өзүңүздөрдүн дагы бул
өткөн, бүгүнкү философия баарыбызга белгилүү. Биздин максат келечекте эртең көчүрүн философия институтунда баарыбыз чогулуп эмне кылышыбыз керек. Кыргыздын сөзү бар, жалгыз аттын чаңы чыгат, чаңы чыкса да дагы чыкпайт депчи. Ошондой эле тиги Жуковдун сөзү бар, а что солдаты без генералов деген. Так что бир кишинин колунан бул келбейт. Муну деген көпчүлүк менен баарыбыздын тажрыйбабыз бар. Бизде мүмкүнчүлүк бар, сөзүн ачык керек. Мүмкүнчүлүк бар бизде. Көп проблемалар үстүнөн иштей турат. Бирок ошонун мүмкүнчүлүгүбүздү биз пайдаланбай жатабыз. 5 жылга бир теманы алабыз. 5 жылдын ичинде бир параграф жазабыз. Бул болбогон иш. Мына быйыл уже кыскартып чыгат, 3 жыл. 1 жылда бир 2 статьяны чыгарсак чыгардык, чыгармасак жок. Эгерде биз өзүбүздүн болгон күчүбүздү салсак, биз өзүбүздүн институт философия илиминин деңгээлин, дараметин көтөрүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Көңүл бурганыңыздар